мекендешим. Эч убакта муңайба, эви келсе чыгат бир айла. Жаңыдан жарык көргөн музыкалык бул чыгарма учурдагы кырдаалда элге дем күч берип сабырдуулукка чакырат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Актан Исабаев, Алтынай Нарбаева, Курал Чокоев сындуу белгилүү эстрада жылдыздары чыда кичине. Бул сыноодо өтүп кетер жер жүзүнөн деп далай кыйынчылык азаптарды жеңип келген кыргыз элин кайраттуу болууга үндөп ырдашат. Чыда кичине, кетет сыно келген жер жүзүнө, сабырдын түбү алтын дече. Акын жигиттер, музыкант жигиттер, композиторлорго айтсам барып колдошуп жардам көрсөтүшүп ыр жаздык. Менин дайректиме, мен WhatsApp-ма аябай көп каттар келип атат да, мага жардам керек, биз муктажбыз, бизге жетпей атат деген каттар келип, мен аябай үйдө отура албай калдым да, чынымды айтсам. Сөзүнө Кубанычбеков Акбар жазыптыр. Болбосо Эдил Маматов биздин күчтүү аранжировщигибиз, обончубуз жазып, бир кайыктабыз, бир кемедебиз деген маанидеги ыр экен. Анан баягы голосторго бөлгөнү ушундай чын жүрөктөн болду да бардыгы. Эл аябай жакшы кабыл алып, Кудайым буйрса жеңебиз деген адамдар болуп атат. Мен ойлойм, элге жакшы дух берип атат. Себеби азыр эл биздин ырыбыздын дагы, чырыбыздын дагы кереги жок болуп турган убагы. Беймаза болгон элди колдоп, муктаж болгондорго жардам берүү максатында ырчыларга композитор, программисттер кошулуп, атайын Мекеним аттуу улуттук кыймыл түзүлдү. Мамлекеттик сайты да бар. Кайрымдуулук кылып жаткандарга санариптик платформа түзүп берүү биздин негизги максатыбыз дейт долбоорду уюштуруучулардын бири Курал Чокоев бизге берген онлайн интервьюсунда. Кайрымдуулукка муктаж адамдар келип өзүнүн заявкасын калтырат, адресин калтырат. Биз болсо ошол жардамды жөнөтөбүз. Мисалы үчүн мен жардам бере алам деген адамдар кирет дагы, өзүнүн телефонун, адресин калтырат, каражаттарды керектүү тамак ашты же болбосо дары дармектерди жеткизебиз да. Азырда көп кайрымдуу иштерди кылып атышат, бирок баарыбыздын башы биригип, бир ынтымакта иш кылсак ийгиликтүү болобу деген ойдо ушул кыймылды ачып атабыз да. Жардамга муктаж жарандарга ак ниеттүүлүк штабы да үзгүлтүксүз жардамын көрсөтүүдө. Курамындагы 100дөн ашык адам жергебиздеги пенсионерлерди, блокпосттордогу күч түзүмдөрүн, штаб комендатураларын азык-түлүк, тамак аш менен камсыздап жатышкандыгын айтат. 20 жылдан бери кайрымдуулук менен алектенип жүргөн коомдук ишмер жана белгилүү теле алып баруучу Ассоль Молдокматова. За 10 дней нам удалось. Биздин штаб 10 күн мурда түзүлгөн. Алгач 15 адам болсо, азыркы тапта штабтагы адамдарыбыздын саны 100дөн ашты. Негизинен биз 15 багытта иш алып барып жатабыз. Мигранттар, диаспоралар жана консулдук кызматтар департаменти менен дагы тыгыз байланышта болуп, сыртта жүргөн мекендештерибизге колубуздан келген бардык жардамыбызды берип жатабыз. Айтайын гана тилим Карантинде ар ким ар кандай түшүнүүдө. Кээ бири мүңкүрөп чөгүп жатса, айрымдары өздөрүнүн жан дүйнөсүн арулап, ой жүгүртүүсүн тереңдетүүдө. Кандай болгон күндө да жакшылыктан үмүттү үзбөөгө чакырат элинин келечегине кайдыгер эмес искусство адамдары. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбек уулу, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.